Мелис Аспеков Сыймык Жапыкеевке 50 000 доллар бергенин айтты. Кыргыз темир жолу ишканасынан 250 000 доллар талап кылып алып кармалган Мелис Аспеков экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын башчысы Сыймык Жапыкеевке каршы көрсөтмө берүүдө. Жапыкеев ушул жума камакка алынышы мүмкүн. Бул тууралуу Тараза KG сайты өздүк булактарына таянып жазып чыкты. Аталган сайттын маалыматына ылайык Мелис Аспеков 250 000 доллардын 50 000 долларын Сыймык Жапыкеевке бергем деп көрсөтмө берүүдө. Эске сала кетсек, Садыр Жапаровдун Чүй облусундагы штаб башчысымын деген Мелис Аспеков менен Улан Жураев деген жаран 9 январда УКМК тарабынан кармалган. Булак кабарлар KG. Башкы прокуратура активист Бакай Кашкарбаевке кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратура президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча алдыга чыккан талапкер Садыр Жапаровдун тарапташы Бакай Кашкарбаевке карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу маалыматты башкы прокуратуранын маалымат кызматы 18 январда Азаттыкка ырастады. Бул аракетке Кашкарбаевдин социалдык тармактагы баракчасына бийлик өкүлүн коркутканы, ага карата зомбулук көрсөткөнү чагылдырылган видео тасмалардын жарыяланганы негиз болгон. Башкы прокуратуранын маалыматында 2020 жылдын 15-17 ноябрында Facebook социалдык тармагында Бакай Кашкарбаев белгисиз кишилердин тобу менен Ысык Көл облустук прокуратурасынын бөлүм башчысына карата коркутуу жана зомбулук көрсөтүү туурасында видео билдирүүлөрдү жасап, анда ал жалпы элди көтөрүлүүгө, прокуратура кызматкеринин башын кесүүгө, жанчууга, тиштерин талкалоого жана көздөрүн чукууга чакырганы жарыяланган деп айтылат. Булак Азаттык. Бишкек автотранспорт ишканасынын жетекчилиги 6,5 миллион сом кымырганы аныкталды. Октябрь райондук прокуратурасы мэриянын алдындагы Бишкек жүргүнчү ташуу автотранспорт ишканасынын жетекчилиги бюджеттен 5,25 миллион сом кымырып алганын аныктады. Бул туурасында башка прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, муниципалдык мекеменин кызмат адамдары финансылык, бухгалтердик документтерди жасалмалоо жолу менен өзүнө акча ыйгарып алышкан. Мунун айынан мамлекетке ири суммада зыян келтирилген. Аталган факты жазык кодекстин 205 беренесинин 2 бөлүгү менен катталды. Азыркы тапта сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Мындан сырткары ишкананын кызмат адамдары автобустарды оңдоо үчүн тетиктерди сатып алууда П деп аталган компания менен атайлап пайдасыз келишим түзгөн аныкталган. Мунун натыйжасында мамлекет тарткан зыяндын көлөмү 1 миллион 285 958 сомду түздү. Бул иш боюнча жазык кодекстин 322 беренесинин 2 бөлүгү менен катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Булак Спутник KG. Депутаттардын айлыгын 5 000 сомго түшүрүү сунушталды. Дастан Бекешев депутаттардын премьер-министрдин жана президенттин айлыгын жашоо минимумуна чейин кыскартуу боюнча мыйзам долбоорун демилгеледи. Бирок жогорку кеңеш мыйзам долбоорун кабыл албай жатат. Бул тууралуу депутат өзүнүн Telegram каналында жарыялады. Бекешевдин айтымында ал мыйзам долбоорун декабрдын башында даярдаган. Бирок жогорку кеңештин аппараты аны коомдук талкууга чыгарбайт. Мен депутаттардын премьер-министрдин жана президенттин айлык акыларын жашоо минимумуна чейин кыскартуу боюнча мыйзам долбоорун демилгеледим. Жашоо минимуму кийинүү, тамактануу жана салык төлөө үчүн жетиштүү деп эсептелет. Бул болгону 5 000 сомду түзөт. Бул мыйзам калыс болот. Популизм деп атагыла. Бирок эгерде өкмөт баарына минималды белгилесе, анда ошого жараша бюджеттин түзүлүшүнө жооптуу аткаруучулар бирдей маяна алышы керек, деди депутат. Булак Факты KG.